Апаңызга эмне подарка беришти билбейсизби? Апаңыз үчүн подарканын эң жакшы 3 туру. Биринчиден, аяк бияк дебейбин. Биринчиден, азыр студентсиз, окуучусуз, например. Азыртан башташтын эң жакшы жолу билесизби? Азынан баштап. Кийин кылам дебең. Адамдардын эң чоң катасы бутка туруп алып, аны кылып алып, муну кылып алып, ата-энеме ажалга жөнөтөм, ата-энеме мындай жакшылык кыламын деп ойлоп, колунан мүмкүнчүлүгүнөн келип турган жакшылыктарды кылбай жүрө берет да. Эң чоң ката дагы ушул, кийин ушул үчүн өкүнөт көп адамдар. Менден айткым келет, азыр 500 сомуң барбы, 100 сомун эдиниса кылып салып кой. Каждый пятница эреже кыл. Жума күнү урматына бардык жакшылык жамандык жума күнү болот. Жашоо жума күнү башталган, жума күнү бүтөт. Ошо жума күнү урматына ата апа жума мубарек болсун деп туруп видеозвоноктон чалып, могу Баткен базарга барып шашлык жеп келиңиздер деп 1000 сом которуп койдум деп, мисалы үчүнчү. Көп эмес, ар дайым уланып туруш керек да процессчи. Көп котор дебеймин. Ар дайым уланып туруш үчүн акча которуп тур. Кийим алып алың, жоолук алып алың, аны кылып алың, муну кылып алың деп аз-аздан акча которуп тур. Бир айда 4 жума. Эми ушуну 40 жылга көбөйткүн, сен 40 жыл жакшылык кылсаң, не деген жакшы болот? Сен билинбеген абалда өтө көп жакшылыктар кылып коесуң. Просто үзбөш керек апагачы. Ошондой жакшылык кылып көр. Эдинисадан башталсын, мисалы үчүн, эдиниса салып кой. Вообще эчтеке бере албай калган учурда жөнөкөй алманы жууп тарап алып келип, апа мына жума мубарек болсун деп берип кой. Болгону процесс уланышында маселе. Эгерде сен ушинтип 50 сомдон баштасаң, кийин $500, $1000 бериш сага эч нерсе болбой калат. Себеби өнүгөсүн да мунун жообу сөзсүз түрдө болот. Сен берген учурда бердим деп ойлобо. Тескерисинче плюс мен 700 есе кайтып келет эртең эле деп берсең, кыйналбай бересиң. Башында кыйын болот, бирок үйрөнүп каласың. Апаңдан эсе эжеңе бер, эжеңден алсаң кардашыңа бер, ошентип беришти улант. Кээ бирөөлөрү бар, девушкасына толтура гүл берген, кийим берген, бирок эжесиге эч нерсе берген эмес. Уят эмеспи? Ал эми экинчиден Ташкентке саякат бер, Туркияга саякат бер. Саякат. Кээ бир эркектерди билем, дүйнөнүн көрбөгөн жери калбады. Бирок апасы Өзбекстанга кире элек да. Саякат бер. Апаңа белек, атайын сүйлөшүп алып, бир жерге алып барып келсең, мындан өтөрү жок. Сен ажык эле алып барам деп жүрө бербе. Башка өлкөлөргө деле алып бар. Башка өлкөлөр деле көрсүн. Ушундай. Ал эми үчүнчүдөн мекендешим подаркалардын эң жакшысы апага эчтеке жукпайт баары. Сиз берген берилегиңиз мындай көп нерсеге көрүнүп кетпейт, нерсе болуп деле кетпейт апа үчүн. Негизгиси сезимий нерселер. Чачтуу эшан болгон аялыңа внимание бере бербе. Апаңа дагы көңүл бургун, массажын кылган, ак батасын алган. Себеби мындай байкайм да, адамдар бар, ушундай бишекте квартирада сонун жашайт, ысык суу, суук суу. Баягы кафелини карасаң өзүң көрөсүң, ушунчалык золотой жашоодо жашайт. Ишенесизби, кээ бир досторумдун ушу 500, 600, 1000, 5000 чейин койлору бар жайлоодо. Бир коюн сатса, апасы бир дивандуу болуп калат, бирок дагы эле төшөктө жатып жүрөт. Өзү үйлөндү, төшөктө диванда жатат, апасы жерде жатат дагы. Апасы кышында колу тоңуп идишти муздак сууда жууп атат. Өзү болсо кенен ысык жерде жатат. Ойлонушубуз керек. Мекендештер.